Bizde баягы суткасына жетишет да. Жол кырсыгынан келген жарандар бул мыйзам, жаңы мыйзам чыккандан бери азайып калды да. Анткени деген мурда бизде бир 15-20га чейин кайрылган болсабыз, 10 да 8 деген 10го чейин кайрылгандар болду. Бул бир суткасында да. Былтыркыга караганда быйылкы жол кырсыгынан катталгандардын саны азыраак. Бул мыйзамдын чыгарылышына байланыштуу болуш керек деп ойлойм. Көбүнчөсү жаштар болот да, бул 18 правосу алгандар, мисалы 20 жашта, 35-40 жаштагы балдар көбүнчөсү кайрылышат да. Ичип алып айдагандар бизге келгенден кийин эми өзүнүн баягы алкогольный эмеси деп коет, статус деп коет, ошолордун баарын текшеребиз да. Анан эң эле бул баягы объективный статусу бул деген канды алып туруп ана жиберебиз. Бул алкоголь жагынан келишет, ылдамдыкты тездеткенден келишет. Баягы светофордон сактабай, пешеходдорду өткөзбөй ошолордо көп келишет да, көп кездешет. Жол кырсыгына кабылбай, өздөрүн баягы шашпай айдаса деп ойлойбуз. Анткени деген бизде ооруларды, жол кырсыгынан жаракат алган ооруларды биз 1 жылга чейин дарылап ошолорду бутуна тургузабыз. Эң жол каражат да кетет, эң жок ошо дарыгерлердин жумушу да кетет, ошо убактыбыз да кетет да. Ошол үчүн өзүңөрдү байлап жол кырсыгынан тышкары аман эсен болушуңарды каалайбыз.